Бул Бишкек шаарынын четиндеги Төкөлдөш конушу. Жылуулук электр борборунун арткы тарабы. Жылытуу мезгили башталгандан тарта конуштун тургундары эшикке кир жай албай калышты. Анткени жептин түтүнү менен чыккан калдыктар кийимдерге келип жабышат. Көрүнүш айрыкча жаңы жааган кардан кийин даана байкалат. Ушул себептен Дүйшөнбек мырза үйүн сатыкка коюп башка жактан турак жай алууну пландаган. Бирок сатып алууну каалаган кардар чыкпагандыктан азырда өз үйүндө күн кечирүүдө. Бул жерде ушу көп жылдан бери жашап атабыз. Тетизден гүл түшөт. Анан капкара эле көп болуп мындай басып калганын көрө элекмин. Гүл жаап турат да мындай. Кар жаагандан эртең турсаң кардын үстү капкара болуп калат. Өзүбүзгө билинбейт го. Көнүп калганбыз. 27 жыл болду. И вы там друг друга хоть видите, да? Не задохнулись? Кара түтүнгө көмүлгөн Бишкек шаарынын көрүнүшү тартылган видео интернет айдыңына кеңири тарап, ошол эле учурда коомчулук буга өзгөчө тынчсызданууда. Жаралган жагдайдан улам балалуу энелер, кара адамдар эшикке чыгып сейилдей албай калышты. Мүмкүнчүлүгү бар шаардыктар күндүн суугуна карабай, үй бүлөсү менен каланын четиндеги тоолорго чыгып, таза абадан дем алууда. Эми шаардын ичинде көрүп атпайсыңарбы азыр? Экологиянын акыбалы кандай болуп атат ошол. Ошол себептен бияка чыгып бир аз таза абадан дем алып дегендей чутуп бир аз болсо дагы ошол себептен бияка келгенбиз. Бүгүн атайын обед убагында 1 саат балдарга ошол. Жылытуу мезгили башталгандан тарта кара түтүн каптаган Бишкек шаарынын абасынын тазарган көрүнүшү чанда гана. Мындай учур бүгүн гана катталып жатат. Башка учурда Бишкек жылуулук электр борборунун түтүн чыккан 4 трубасынан башкасы көрүнчү эмес. Бирок аба тазарды делгени менен бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын түндүк батыш тарабы дагы эле болсо кара түтүндүн кучагында. Каланы чуулгаган түтүндөн улам тургундар бет кап тагынууга өтүүдө. Суроо талап барган сайын өсүп жаткандыктан издеп таппай жаткандар андан көп. Айласы кеткендер социалдык түйүндөр аркылуу таап, сатып алышууда. Респиратордук бет каптар оңой менен табылбагандыктан айрым жарандар чет өлкөдөн буйртма менен алдырып келип, керектөөчүлөргө сатууда. Баасы 50 сомдон башталып 600 сомго чейин жетет. Учурда бул маскалармен биз 1,5 айдан бери иштеп келе жатабыз. Маскалардын түрлөрү дагы бар. Ошого жараша азыр суроо талаптар болот да. Мисалы, бул жактан ала кетсек, бул PM25 деген, бул именно шаарга ылайыктуу маскалардын бири. Бул жакта мисалы респиратор деп коет. Бул респиратор ушул абаны тазалап, анан кийин бул жагынан дем аласыздар да. Каланы кара түтүн быйыл эле каптап жаткан жери жок. Мындай көрүнүш былтыр башталган. Бийлик муну эскертүү катары кабыл алып, алдын алуу иштерин быйыл жазда башташы керек эле. Жагдайга эч кандай көңүл бурулган эмес. Азырда аракеттер байкалбайт. Экологдор тез арада абанын булгануусун алдын алуу иштерин азыртан баштабаса, коомчулук үчүн коркунучтуу кырдаал жаралып калышы мүмкүн экендигин эскертүүдө. Биринчи кезекте экологиялык жактан таза деп эсептелинген энергияны өндүрүү булактарын иштеп чыгуу, күйүүчү май менен жүргөн унааларды газга өткөрүү, электро автомобилдердин санын көбөйтүү жана кубаттандыруучу жайларды уюштурууну колго алуу зарыл. Мындай бир эле күндө токтото албайбыз. Себеби буга өтө көп каражат керек. Көмүрдөн башка ресурстарга өтүш үчүн буга чоң каражат керек. Бирок келечекте биз ошондой максат коюш керекпиз. Көмүрдү азайтабыз, эски машинелерден баш тартабыз, электромобилдерди алып келебиз. 3 жумадан бери абанын булгануусу нормадан 3 эсе жогору болуп жаткандыктан Тегеранда бала бакчалар, мектептер жана жогорку окуу жайлары убактылуу жабылды. Ачык асман алдында спорт көнүгүүлөрдү жасоого тыюу салынды. Белгилей кетсек, 1952 жылы 5 декабрда Лондондо абанын температурасы төмөндөп суук каты болгон. Мындан улам шаардыктар күндөгүдөн көбүрөөк от жагышкан. Натыйжада шаарды кара түтүн каптап, андан 12.000 адам көз жумган. Каза болгондордун көпчүлүгү жаш балдар, кары картаңдар жана оорулуу адамдар болгон. Бул дүйнөдө эң жогорку көрсөткүчтө кара түтүн каптаган учур катары көпчүлүктүн эсинде калган. Дүйшөн Шаршембеков, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.